Эмне көп, сертификат бергендер көп. Эмне көп, сертификат алгандар көп. Жоопкерчилик каерде жатат, баалуулуктар каерде жатат. Мындай сертификатты 20 сомдон переходкадан деле алып алсаңар болот. Медицинага тиешелүү болгон эки маселе гана айтып кетем. Мамлекетке туура эмес илим берсе, ал өз менен өзү жоголот. Ассаламу алейкум. Биз менен болгула абдан кызыктуу маселе. Накыл жакшы сөз бар. Кайсы бир мамлекетти жок кылыш үчүн согуш жарыялап ок атыштын кереги жок. Ал мамлекетке туура эмес илим берсе, ал өз менен өзү жоголот. Андыктан бүгүн биз билим берүү, же болбосо академия жөнүндө сөз кылабыз. Анын ичинен мен чоң университет академияларга тийиштирип сөз чыгарбайын. Бүгүнкү күнү сертификат кимге кандай берилиш керек жөнүндө түшүнүк берем. Андыктан катталгыла, каттагыла, колдоп койгула, лайк баскыла. Мынакей сертификат. Мындай сертификатты 20 сомдон переходкадан деле алып алсаңар болот. Баасы 20 сом. Ал эми сертификаттын баалуулугу ким берет, кайсы жерде берилет? Кайсы бир окуучуларды, студенттерди биз кабыл алдык. Кабыл алгандан кийин эмнеден башталыш керек? Мына ушундай пландан башталыш керек. Биз план түзөбүз, кадыресе канча күн, 15 күн, 24 күн окуса дагы, мынакей бул массажга түшүлгөн план. Мен айтып кеткен нерселер, баягы биздеги скорочтение, англис тили, анан туура тамактануулар жөнүндө айтып эле коеюн, медицинага тиешелүү болгон эки маселе гана айтып кетем. Ушу укалоо жана хижама курстары боюнча. Бул эми биз менен бекитилген бул план хижамага. План түзүлгөн, ким кайсы лекцияларды окуйт. Жана бул окуп бүткөндөн кийин мындай билеттер түзүлөт дагы. Мынакей билеттердин ар кимисин нумерация менен алдыга салынып туруп, студенттер ар бир билет менен экзамен тапшырат эң артында. Экзамен тапшыргандан кийин экзаменге мындай комиссионна мындай хажамдарга билетти ким алды, канча деген 3-кө тапшырды, кандай баалар менен экзамен алган адамдар кол коет. Комиссионна. Чынын айтканда, бул бардыгы бекитилген, сакталган архивде турат. Жана бул хажамдарга тиешелүү экзамен алынган. Мынакей практика жана теория боюнча экзамен тапшырып, мынакей бул практикасы, теориясы өзүнчө. Мынакей мен кандидат наук Өмүрбеков Талант Ороскович профессор кол коет, жоопкерчиликтүү адамдар. Андан тышкары мынакей Египеттен келген жана биздин инфекционист экзаменге катышып комиссияда кол койгон протокол. Протоколду кантип негизинде ар ким студент мындай өзү баракча, кайсы 4-чү билет жана башка дагы студенттер, Нургүл Акматова 3-чү билет, мындай даярданышып, мындай тапшырылган баракчалары бизде калат архивде. Булар ушинтип даярданып келишти экзаменге. Булар хажамдарга дагы укалоого тиешелүү архив чоң. Көтөрсө 3 жылдан берки ушундай архив жатат бизде. Мынакей жоопкерчилик каерде жатат, баалуулуктар каерде жатат. Мына ушундай сертификаттын берүүнүн жолу ушундай болот. Сертификат жөндөн алып туруп окуп туруп берилип колбойт. Ал ушундай экзамендер өткөндөн кийин анан колго тапшырылат. Экзаменди канчалар өтпөй калгандар болот, керек болсо тапшырбай калчылдап качып кеткендер болот. Алар сертификатка татыктуу эмес. Жана бизде иштегенде өзгөчө практика, теория чогуу кетет. Мен силерге айтып кетейин, хижаманы көрпөй-шөрпөйлөр ар ким эле үйрөтө бербейт. Бизде технический базасы дагы, жана теориясы дагы бардыгы дал келишкен. Мынакей утилизация деп коет. Мындай утилизацияны жөндөн бериле бербейт. Бизден чыккан кандар, хижамадан чыккан кандар, урматтуу хажамдар, массажисттер, медиктер, сабак бергендер жана сабак алгандар билип алгыла. Бул кан биологиялык отход деп эсептелет.
ал көчөгө мусорго кетпейт. Бүгүнкү хажамдар таштап кеткен ит мышыктар көтөрүп жүрбөйт. Жалаң гана организация келип туруп, өздөрү алып кетип туруп утилизацияга апарат. Жана аягында анан кийин бизден практиканы ушулга чейин үйрөтөбүз. Жана анан кандай сертификат берилет. Мына сертификаттын 20 сомдук сертификаттын 20 миңге болгон баалуулугу мына ушуда турат. Жоопкерчиликти алган, экзаменди тапшырып бүткөндөн кийин кандидат медицинских наук Куркунбаев, мына Гафаров, Акимов дегендер кескес Египетте бүткөндөр эле эметип аткандар. Мына ушулар да турат, алардын да сертификаты бар. Муратбек уулу бул өзү инфекциялист доктор. Инфекциядан Минздравдын сан службанын приказы менен ар бир приказды сурап берип үйрөткөн инфекционист мына ушул. Мына бу дагы баалуу. Эң негизгиси мынакей мен айтып кеткендей, азыр барыңарга көргүзөм. Лимфа узулду көргүзгөн, система соединений, скелет, мышечная система, нервная система, жана расположение капилляров. Бул жанагы кожанын кандай калыңдыгын баардыгын физиологиянын баарын үйрөткөн профессор, доктор наук Талант Орозкулович жоопкерчиликтүү адам кол коюп атат. Мунун баалуулугу мына ушу жерде турат. Азыр жанагындай эмне көп сертификат бергендер көп. Эмне көп сертификат алгандар көп. Баягы таластыктар айткандай сертификат иттей көбөйүп кетти. Түштүклөр айткандай сертификат иттин погунан да көп болуп кетти. Ошондуктан дагы да мен түшүндүрүп атканым, сертификат алгандар жөндөн жөн эле бир жерге бара бербегиле. Мына уже бизден преподавательский состав, мына Казбек Мусалиевич мед академияга тиешелүү өзүнчө мынакей сертификат алган. Кыргыз мамлекеттик мед академиясын бүткөн. Мынакей сертификат Муратбек уулу Анарбай, инфекционист, биздин инфекционистибиз. Мына ушундай окуп жүрүп туруп, мындай сертификат алган. Бул ошол жана инфекция. Жанагы эң керектүү бүгүнкү ооруду кантип жукпай приказ Минздрава менен иштеген. Мынакей бул сертификат ошо Казбек Мусалиевичке тиешелүү, биздин Чубаков деген институтубуздан переквалификация сертификат алган. Ошондой эле Бакыт Гафаров Россиядагы ассоциациянын члени болуп эсептелет, сертификаты турат. Мына ушундай Египеттен бүткөндөрдүн сертификаттарын айтып коеюн. Бул кичине кыстырма биздин продукциядагы шайкештик, ИАС, бүгүн Таможенный союздун шайкештигине мындай биздин шайкештигибиз бар сертификат. Эми эң негизи көңүл бургула. Мындайлар менен ким алек болуп, ким бериш керек? Ушул токотер жерин айтып көрөйүн. Дагы да айтып кеттим. Лицензия жөндөн жөн берилет. Утилизация тетектак биздин холодильнигибиз турат. Ошол жерге сакталат, ошол жерге сакталган алып кетип туруп, өздөрү өрттөп туруп жок кылышат. Дагы да айтып кете барайын. Анча-мынча сертификат бергендер, ойлонгула, жакында текшерүү башталат. Текшерүү башталганда дагы да айтып атам, биз реестрге киргизели деп атабыз хажамдарды услуган. Киргенде эле шарттар башталат. Шарттар башталгандан кийин силер алган сертификатыңар жокко чыгат. Андыктан жанагы баасы жок. Кимдир бир кустарный путем бир Египеттен бүтүп же бир башка жактан бүтүп алып сакалчан жоксон сабак берилсе тура туруп эле хажаммын деп ойлобогула. Сертификатыңар болсо андайды мен айтпайм, туалетке таштап койгула деп. Бекитип койгула, көрүшпөй эле уят болот. Эмне үчүн дегенде мына биз окуткан жай, биздин Сенна медклиникасы лицензиябыз бар. Минздрав медициналык саламаттык сактоо министрлигинен алган мындай лицензиябыз бар. Укугубуз бар биздин сабак бергенге дагы да мындай ишкана ачканга и заниматься деятельностью дегендей. Бул эң важный нерселерден дагы токотер жерин айтып көрөйүн. Мынакей дагы 3 министр болушуп кетти. Бир жылдан бери чуркап жүрөбүз. Алганыбыз мына лицензия. Билим берүү министрлигинен алган лицензия. Укугубуз сабак бергенге бизден илим берүү министринен берген разрешение, уруксат деп айтсак болот. Мына ушундай лицензия. Анча-мынчалар мындай лицензияга мечтать этип эле жүрүп болуш керек. Уктап турса дагы. Албетте, бул талап. Бүгүнкү күндүн, бүгүнкү замандын ден соолукка тиешелүү болгон ушундай сабактардын бүгүнкү талабы ушундай болот. Мына бизде студенттер окушуп атат. Сонун сертификат алышат. Татыктуу сертификат. Жүзү бийик
көтөрүлүп жүрө турган. Бизде да мынакей карап көргүлө. Мыкты илими бийик болгон врачтар, хирургтар, терапевттер, эң мыкты иштеп жүргөн врачтар бизге келип сертификат алып кетишип атат. Анткени алар билет, алар статусун билет, жөн жерге барбайт. Ушундай жерге келип окушат. Анткени бул ден соолук, кан. Андыктан сертификат алгандар билип алгыла. Жана сертификат бергендер жөн жүргүлө деп айтып атам. Бул адамзаттын окуйм деген, илим алам дегендердин башына айлантпагыла. Где-то бир подвалда турган помещенияны академия деп атап аласыңар. Кичинекей бир комнатаны бир 3 аял кирсе оодарылып кайрыла албай алаткан жерде да академия деп ачып алып турандан кийин жүрүп атасыңар сертификат берип. Уялбайсыңар мындай кишине. Арсанга качырып эле анан кийин адамды чакырып эле арсандын шорпосу татыбайт деген билесиңер, ушуга башын айлантып жөн жүргүлө сертификат бербей. Барбы мындай мен чакырым, келгиле ушундай силерде киришкиле. Эмне дегенде бүгүн медицина, мен доктор катары бул исламды каралабай, жакшынакай бүгүнкү талапка жооп бере турган тиешелүү органдар мындай лицензия бере турган абалда гана биз илим берели деп, мен илим бергенде да чакырып кетет элем. Ассаламу алейкум.